Негизи 10 жылдан бeri биздин мамилебиз өтө жаман курчуп бузулду, 10 жылдан бeri. Alım berem, же бир неме жок да. Барды келди, куда сөйөк болуп катташып жүргөн. Баткен районунун Аксай айылынын тургуну Буамира Турдалиеванын үйү Варух анклавы менен чектеш жайгашкан. Сентябрда кандуу кагылышта үйү тонолуп өрттөлгөн. 3 ай аралыгында мамлекет үйүнүн ордуна жаңы там салып берди. Чек ара аймагында жашоо үчүн Аксайлык апа биринчи орунда коопсуздук турарын белгилейт. Элдер эгерде биздин мамлекет коопсуздугубузга жооп беребиз деп кепилдик берип, границабызды жакшы четсе, өтө тыкыр көңүл бурса, элдин жашооуна границага биз кетебиз деген оюбуз жок. Ушу өзүбүздүн туулган жерибиз биздин. Айылга үйлөрү бүткөндөрү да толук келе элек. Алгаш чек ара чечилип, элге мындан ары чыр чыкпайт деген кепилдик берилсе дейт. 10 жыл мурдагы кошуналар менен болгон мамиле кадыресе жакшы болгонун, эми кайра ошол учурдагыдай ынтымакка келүү үчүн убакыт керек экенин айтат чек арада жашаган апа. Ошо кыргыздын элдери негизи арендага берилип, жайып берилди деп, ушундай берилип, эмди биздин мурдагы жетекчилердин чалакылыгынан тажиктерге өтүп, тажиктер кеңейип кетти, биз тарып кысылып калдык. Анан ошо мында деле барды келди кылып жүрдүк. Негизи 10 жылдан бeri биздин мамилебиз өтө жаман курчуп бузулду, 10 жылдан бeri. 10 жылдан бeri таш уруш болчу эле, машиналарды урушчу эле, тийиш кылчу эле, жайлоого адамдар мал салларын алып барса, машиналар менен өтсө, урбайниктен талкалачу эле, ушундайлар болуп турчу эле. Мындай болгон эмес. Мен азыр Лилик районунун Максат айылында турам. Артымдагы айыл Тажикстандын Оочу Калача айылы болуп эсептелинет. Эки Кыргызстан жана Тажикстан айылынын ортосундагы жакындык 50 метрдей эле бар. Эч кандай бул жерде чек ара сызыгы жок. Шарттуу гана белги бар. Жалпысына алып караганыбызда сентябрдагы окуяда Лилик району боюнча 100дөй үй өрттөлүп тонолгон болсо, ушул Максат айылында 20дан ашуун үй өрттөлүп тонолгон. Тажик айылдарынын жылма миграциясын токтотуу максатында 1996 жылы Максат айылы түптөлгөн. Мамлекет 60 үй куруп, 30 сотук жери менен муктаж адамдарга бекер берген. Акыркы жылдардагы чек ара окуялары эки айылдын элинин мамилесин өзгөрткөн. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой, делимитация, демаркация чек ара маселесине чек араларды тактоо иштери жүрүп атат. Ошого байланыштуу көп жерде жер талаш, суу талаш, жайы таштанды, чек аранын такталбагандыгынан 2-3 жолу өзүңүздөр көрдүңүздөр, эвакуация болуп, күтүүсүз окуя болуп кетти. Тажиктер тараптан ушундай баскынчылык кылып, агрессиялык жол менен ушундай көп бизге зыян келтиришти десек болот. Жаңа айткан камогубуз ушул болот, мана. Ушул товарлар бар. Үйдүн ичинде. Ошо үйдүн ичинде эле ачканбыз да, ошо. Кичине ошо айылга муктаждык немелерди алып келип. Ушуларды эле койгонбуз. Мурда кийин ушундай соода кылган эмес? Жок. Мындай соода жок кылган эмес. Жашап жаткан үйүнүн бир бөлмөсүн дүкөн кылып алган Лейлектин Максат айылынын тургуну Жигитали Хаддиев күндөлүк керектөлүүчү азык-түлүк буюмдарды район борборунан же кошуна айылдан алып келип сатат. Сентябрда болгон чек ара чырында айылдагы дүкөндөр тонолуп өрттөлүп кеткен. Максат айылында акыркы жаңжалда 20дан ашуун үй жарактан чыккан. Мектеп, дүкөндөрдө тажик аскерлери тарабынан тонолуп өрттөлгөн. Айылда 290 чукул кожолук жашайт. Максат айылы район борборунан 60, облус борборунан 200 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ушулар менен мамиле дагы эле кылбайбыз. Эми салам отурду кол көтөрүп эле салам эле кылчу эди. Азыр эле ушул бир кол көтөрүп коет, аха деп коебуз. Мындай алым берем, же бир неме жок да. Салам эле мурдагыдай эмес. Мурда эми жөн эле немедек. Азыр энди мурдагыдай эмес. Бирок кол коңшу энди жөн эле
карап бакырып коет, а деп бакырып коебуз ушу. Ал жерде көп талаш тартыштар болду. Ал жерде биз базар ачабыз. Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев алгачкы жылдары кошуна өлкөнүн эли менен ынтымакта жашашканын айтат. Чек арада такталбаган аймактын айынан жер, суу, жол, жайыт талашы чырдын башаты болгонун кошумчалаган айыл башчы мурдакы эки элдин мамилесин эскерди. Илгертте мурдаттан ата бабалары ушу Тажикстан, Кыргызстан жакын чектеш жайгашкандыктан базары барды келди, куда сөөк болуп катташып жүргөн. Биз деле ошол мурдагы жашоо өз калыбына кесе, эки бийликтин башчылары, мамлекет башчылары тез аранын ичинде ыкчам иш-чара түзүп, чек ара маселесин тактап берсе, калган дагы коңшуларга границаларды ачып, мурдагыдай эле жашоо уланат деген үмүттөбүз. Ага чейин бүгүнкү күндө границалар толугу менен жабылган, кирди чыкты токтогон. Буга чейин эки элдин ортосундагы чырдын алдын алууга аксакалдар, ошондой эле дин жаатындагы адамдар жолугушушканы менен соңку 2 жылда куралдуу кагылышууда ондогон адамдын өмүрү кыйылып, үйлөр жана мекемелер талкаланды. Баткен жана Лейлек райондорунан жалпы 140 миңдей адам үй жайын таштап, коопсуз жайга орун которууга аргасыз болду.